Бизди кичинекей балдарыбыз менен көчөгө чыгарып койду деп арызданган жаш үй бүлөлөрдүн видеосу бүгүнкү күнү интернет айдыңында чоң талкуу жаратууда. Бул тууралуу Камбар ата 94 үйүнүн кожоюну эмне дейт? Чогуу көрөбүз. Сыңар туугандар, мына 2020-жылы бүгүн канчасы 10 апрель. 10 апрелде мына мынтип квартирадан сагалап көчүп кетип атабыз. Мына бул жакта 1 жашка толук бала бар ошо. Biz girgenizge 7 Mart'ta girgemiz. Ошондо биз 5-inde беребиз, эми бурса мобилейден келип деп. Жакшы эме алган, сетте бурса карантин өткөзсө деп. Ага жетпей эле хозяин ушинтип кубалап чыкты. Ошо арча бешик Камбар ата көчөсүндө 94-үй болчу. Мына кетип баратабыз. Карантин учурунда баласы жок болсо да жүржөн эле баласы менен. Ушул туура эмес туугандар туурабы? Кичине бооруп деле кичине сабыр кылып күчүсө жакшы болмок. Азыр баргана дагы көчөнү дагы квартираны дагы тартып жөнөп жүрөбүз. Мына ушинтип сагалап кетип баратабыз. Суукта, кышында. Men например светки мени төлөм, а мен өзүм колония чыккан жокмун да, сиз чыгарып салып атпайсызбы мени? Мен чыгарып тастайм. Мен чыгарып тастайм. Жумушум башталсын, төлөйм деп атам. Мен төлөбөйм деген жокмун, бирок төлөйм, жумушум башталсын, мен светки берип турайынчы деп атам. Мен даным эмне кылсаңар чыккыла, мага. Мен бул тамда жаткан. Жатсам эле мына кабылга тарсылап калды. Бул жабык болчу. Анан мен балам менен кемпирим айттым, каралачы ким десем, экөө чыгып эле анан балам кирди, ата деди, кошуналар мушташып атат деди. Анан чыксам, бул жигит туруптур бу жерде. Бул айтып калды, тынчтык бербей атат, мен көчөм деди. Анан Квартиранын тыздагы? Ооба. Анан мен тиги бала бу жерде туруптур. Мен чыгыр чык, эмне келдиң деп чарып жибердим баланы. Анан мен тигилерди уруштум. Эмне тынчтык бересиңерби, тынчтык бербейсиңерби? Сендин алып турган алтыңардын кереги жок мага. Эртең чыгып кеткиле дедим мен. Чыккыла бердим, мында мага тынчтык керек. Мен ушу курагымда 70-тен ашып калган курагымда мага эмне кыз үчүн кереги бар деп айттым. Милиционер келип калды, скорый келип калды. Аларды чыгырып жибериштир, мен ушун сабап атат, бирок деле келип калды. Анан мен беке келгенде айттым, койгула дедим, мага тынччылык керек, эртең менен чыккыла дедим мен. Чыгып кеткиле. Негизи канча киши жашашчу эле? Иә. Канча киши жашашчу эле? Көп жашашчу эле? 10 киши бурда келгенде, бир өз айт келгенде өзүм, 2 кыз менен сиңдим 4 жашайбыз деген. Анан кийин эле апасы, 2 сиңдиси, дагы бир сиңдиси, 3 бир баласы менен 5 бир келди. Анан күйөө баласы келди. Onu ушуга кирип алдыңыз бир тамга. Кантип мен айттым, кантип уя албай ушу күйөө балаң менен ушунчалык onu эмне этаж болуп жатасыңар бу жерде. Бир кичинекей комната болсо. Мен айттым, мен кварталарды төлөдүм азыр иштей айтабыз деди. 15-inde карантин бүтөт, аны иштесем берейин деди. Болуптур дедим, мен бир күн эле ишке чыксам алып келип берем деди. Болуптур дедим, мен сени тынчык албайм, 20 апрелде бер мага, болду дедим. Мен март айынын светинде алган эмесмин. Ал акча жөнүндө вообще сөз болгон эмес. Жөн эле берден ал тиги дарбаза Orada parda turgan pardada durup tartışıp ana keyin jana sözlü montajlap koşuptur da ayerdir. Onu aynekten turup tartışıptır içinde turup. Men maga eğer jakşınaqa bolsa men buların balaketini alam bu. Ben bir stüdyo çay içip oturganбыз. Anan keyin эле men kızım 1,5 жашта. Aldıma alıp otursam ушундай үн чыкты да mo стенадан. Даң деген эле. Эшке чыгып алсам тиги göğsüm же бутун кеп тур уже. Бери чыкса өкөтен мына кармап чашташып атат да. Эй, акырынбайсыңар, тиги балам чочуп кетти, акырынгыла десем, артын карабай качты жака күйөөсү. Анан байке чыга калды. Байке чыга алып, ай, тынч бересиңер, акырынбайсыңар, эмне урушуп атасыңар? Тиги кыз айтып калды, ал бунун күйөөсү милиция чакыргылачы, байке милиция чакырып берлечи бизге, бизди ит кылып атат деди.
Анан кийин эле милиция чакырыла десе, байкени карап ойлодум, бас чакырат экен депчи, бирок чакырган жок да. Анан кечинде карасам эме күйөөсү кирип калыптыр бияка кайра. Кайра кирип жатып койдум. Кантип эми элестетсер, апасы, 3 кызы, анын балдары, анан күйөө, 4 анан балдары ушу кичинекей эме. Күйөөсү деле уялбайбы. Байка айтты, ачыгын эле айтты да, тынч бересиңер же бербейсиңер. Буга чейин дагы кызы болгон да.